İlgeri tee ötkөн zamanda bir turna boluptur. Анын 40 балапаны бар экен. Жай аяктап, күз келип, суук түшөр мезгилинде жылуу жер издеп 40 балапанын ээрчитип алып, түштүккө карай учуп жөнөйт. Кете беришет, токтобойт, дем алышпайт. Нечен дарыялардан, көлдөрдөн, деңиздерден, бийик тоолордон өтүшөт. Ач калышат, ток болушат, баарына чыдашат, акыры чарчашат, чалыгышат. Канаттарын сермей албай, учуп баратышып үргүлөшөт. Энеге, дем алалычы, чарчадык, уйкубуз келди, деп ыйлашат. Чыдагыла балдарым, бизге жол жүрүп баратып эс алууга болбойт. Биз учкан бойдон жашыл жалбырактуу, көгүлтүр көлдүү жерибизге жетишибиз керек. Чыдагыла кагылайындарым. Жок энеке, чарчадык, мен жыгылам, мына жыгылып баратам. Энеси бул сөздү угуп шашып калат, коно турган жер издейт. Бир убакта алыстан бир түп дарактын карааны дөпөйүп көрүнөт. Балапандары менен энеси ошол жакты карай сызып жөнөшөт. Барышса, дарактын бутактарына кыл тузак коюлуптур. Эне ойлонуп турбастан балапандарын бирден тузагы жок бутакка кондурат. Абдан чарчагандыктан көзү тунарып байкабай тузакка түшүп калат. Балапандар энесинин бул азабын билишпей, алар эчак ширин уйкуга кетишкен. Эне байкуш бутундагы тузактын түйүндөрүн чечүүгө аракет кылат. Акыры чарчап, көзү уйкуга кетет. Таң да атат, тузак койгон киши келип, куштарга таш ыргытып тобун бузат. 40 балапандын баары тузакка илинбей көккө көтөрүлөт. Конгон орунда бир гана эне кала берет. Кетей бергиле балдарым, мага карабагыла, таш тийип кетпесин, бийикте учкула. Балапандар энеси жакты карап, энеке, жүрбөйсүңбү, биз менен чогуу учпайсыңбы, деп даракты бир-эки айланышат. Балдарым, көгүлтүр мекенибизге аман эсен жеткиле, кагылайындарым. Энеке деп ыйлашат. Топтору менен учуп жөнөшөт. Эне канаттарын серпе алгынча өзүн эмес, балапандарын ойлойт.